Пробация институтунун натыйжалуу иши аркылуу кылмыштуулук деңгээлин кыскартуу күтүлүүдө деп Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри Жеңиш Разаков пробация департаментинин ишмердүүлүгү боюнча кеңешмеде билдирди. Белгилей кетсек, 2019 жылга чейин жазаларды аткаруу тутуму сөзсүз жазага тартуу принцибин ишке ашырууга гана багытталган. Муну менен бирге эркинен ажыратуу жайларында жаза өтөө соттолгондорду түзөтүүнү шарттаган эмес жана кылмыштуулуктун кайталанышын өбөлгөлөгөн. Бирок соттук укуктук реформаны жүзөгө ашыруунун алкагында Кыргыз Республикасы кылмыш мыйзамдарын гумандаштырууга гана эмес, соттолгон жарандардын пробация кадрларынын ресоциалдашуу механизмдерине өзүнчө орун берүүгө умтулат. Бул таптакыр жаңы институт, ага олуттуу милдеттер жүктөлгөн. Пробация кадрларына чаралардын топтому колдонулат. Анын ичинде реалдуу түрдө ишке орноштуруудан тартып, кесиптик, психологиялык, социалдык жана башка жардамдар бар, деди ал. Кеңешменин жыйынтыгында вице-премьер-министр белгилегендей, өкмөт пробация департаментин материалдык техникалык потенциалын өнүктүрүү, татыктуу айлык акы менен камсыз кылуу, кесипкөй кадрларды тартуу боюнча бир кыйла көмөк көрсөтөт. Мындан тышкары, юстиция министрлигине, пробация департаментине укук коргоо жана сот органдары, финансы министрлиги, мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча мамлекеттик фондду жана башка мамлекеттик органдар тарабынан ведомстволор аралык максималдуу жардам көрсөтүү тапшырмасы коюлду. Юстиция министрлиги жакынкы мезгилде пробация институтунун калыптанышы боюнча жол картасын иштеп чыгат. Азыр түзүлүп аткан кызмат бул биздин ушул шарттуу соттолгондор менен кишилер менен жумушту жүргүзөт. Ал жерде негизинен колдонуучу ыкмалар бул ошол кишилер эмгек жолу менен ошол мамлекетке пайда алып келип, биринчиден, анан ошол эле мезгилде тарбия аркылуу баягы өздөрүнүн баягы жүрүм турумдарын оңдоп, мындай мүнөздөрүн оңдогонго багытталган кызмат. Мен ойлойм, бул кызматтын да келечеги жакшы, себеби биз эми негизинен бул кылмыштуулукту кыскартууда биз негизи ушул кылмышкерлердин тарбия маселесине көп көңүл бурушубуз керек. Мен ойлойм, ушул жумуштун негизинде рецидив деп коебуз, баягы кылмыштарды кайра кылуу маселеси дагы азаят деген ишеничибиз бар.